Бизге Бишкекке 400-500 миңге расчет болгон Бишкек коммуникациясы, жолдору, транспорт. Эми мунун концепциясын даярдаганда, шаарды курганда ошого даярдайт да, концепциясын жазып анан кийин шаар курулду да негизи. Эми 3 эсе, почти 4 эсе, биз 2050-жылы 2 миллион болобуз деп атабыз Бишкек шаары. Өтө көп маселелер чогулуп калды азыр. Мына пробка маселесин баарыбыз билебиз. Жанагындай хаотичный строительствону билебиз. Экология маселесин билебиз. Коммуникациянын жетпей атканын билебиз. Мына электричестводон деле канча мүчүлүштөр болуп атат. Ошон үчүн биз жаңы шаар курушубуз керек. Мен мэр болгондо да ушул оюмду айткам. Биз жаңы умный шаар куруш керек деп. Биз бюджеттен, мамлекеттен акча алып деле кереги жок. Мамлекеттин акчасы да кетпейт ага. Ушул эле курулуш компанияларга биз или Шопоков шаарын көздөй, Карабалта жака, Сокулукта карай. Или Кант жака өссөк, биз ошол жерге ошонун ген планын даярдашыбыз керек. Мен оюмча. Умный городду проектировать этиш керек. Деген умный город деген бул жана бир райондон чыкпай жашамайбы? Бир райондон чыгып, бала бакчасы да ошол жерде, мектеби да ошол жерде, кафеси дагы, мына Астанага бардым, даже эртең мененки завтракты астына түшүп эле кылып атат. Магазини да ошол жерде, торговый точкасы да ошол жерде. Бардыгы ошол жерде каралган ген планда. Ошол ген план менен, жана сиз айтып аткан ген план менен курасың. 10% мына жерди мамлекет биз бердик. 10%ти мына социальный объект сен курасың деп койсо, курулушчулар курат, өзүнүн акчасына курат. Биздин куручу компаниялар куралабы, целый шаар. Куралат. Примерно кайсы канча кишиге ылайыктап куруш керек ушул умный город? Ушул Бишкектен жакшы условия болуш керек аерде. Экология жактан дагы зеленый город болуш керек, комфортабельный болуш керек, бардык условия шарт болуш керек, кинотеатр болуш керек. Бүт адамга жалаң эле балдарга эмес, детский площадка эмес. Мына Кытайга барып көп барам мен. Биз мындай кылып атабыз да, курганда детский площадкабыз бар деп эле үйдү тапшырып беребиз да. Детский площадка эмес, мына Кытайда. Мындай пожилой адамдар үчүн специальное место карайт. Ооба, мен да көргөм. Балалуу коляскасы менен эс алганга местаны карайт. А биз кичинекей детский площадканы карап, норма ушундай болуп калды анан кура беребиз да. Ошон үчүн ошол умный городду курсак, муногу Бишкектеги адамдар өздөрү ошол жака көчүп барат. Биз ошондо бул отток кылабыз.